Дүйнөдөгү алгачкы ийилчек бул смартфон жакында сатка чыгышы мүмкүнбү? Samsung компаниясынын жетекчилиги мындай аппарат чыгарууга убакыт келди дейт. Окумуштуулар мындай түрүлгөн телефонду Канадада ойлоп табышты. Samsung компаниясы ийилчек телефонду чыгарат экен деген имиш тараган. Бирок технологиялык гигант азырынча бул колго тийбей тургандыгын айтты. Ийилчек телефон деп жаткан чакта Францияда окуучулар мектепке телефон алып келбей турган болду. Жаңы мыйзам 15 жашка чейинкилердин мектепте телефон колдонуусуна тыюу салды. Өкмөт муну менен окуучуларды онлайн зомбулуктан убалактатып, физикалык кыймылын күчөтүп, ошол эле учурда сабактан алакты кылууга үмүт артып турат. Робот кайык алгачкы жолу Атлантика океанын кесип өттү. Башкаруусу жок Sailboat деп аталган робот кайык багыт аныктоочу жабдуусу менен эле Ньюфаундленд аралынан Ирландияга чейинки 3000 чакырымды сүздү. Мындай кайыктардын жарышы 2,5 айга созулду. Кайык эми Норвегияны көздөй сапарын улады. Робот кайык күндөн кубат алат экен.